Сіздер бардыңар, бөлөкте тұрып алыпсыңар. Жардам бергенге келіп. Жоқ, елдер чықсын. Елдің мәселесін шешелік. Ошо жерінде бар тұрып не көйгөй екенін білелік. Biz daha Balıçak'a özünüz atken Balıçak'a var albayız, Cebal'dan mı albayız? Benim misal uçotum Taşkömür turadi. Biz bala chiqqandağı Taşkömür uçot turadi. Азыр эми билем, кыйналып атасың. Же балдарыңарды садикке киргизе албайсың. Же паспорт албайсың. Же мектепке киргизе албайсың. Ана сразу эле чече коюп өткөсүң. Ошонун мыйзамдуулугун карап, адашып калбас үчүн, кайра жокко чыгып кетпес үчүн бардыгын өзүнүн эрежеси, өзүнүн ирети менен. Ошо силер туура түшүнгүлөр. Биз унчукпай койгон жокпуз, жөн отуруп аткан жокпуз, иштеп атабыз. Merden aytkan sözüne kulak salalıdağı жерди ипотека сатып бере, сатабыз одан. Эми Батыровдун үйүн, Батыровдун женисилер басып алгансыңар. Ачыгын айтыш керек. Басып алдыңар, айрымыңар басып алып туруп сатып ийдиңер, бөлөк бирөөлөр келип жашап атат. Буну биз документтештириш үчүн биринчи силердин салып аткан үйүңөрдүн баардыгын снос кылып туруп жок кылышыбыз керек. Биринчи вариант. Экинчи вариант биз независимый оценщиктерди алып келип туруп силердин үйүңөрдү же ошол жерди оценить этебиз. Үйдө эмес, жерди оценить этебиз. Анан оценщик 300 000 деп тапкан болсо 6 сотикте, же 500 000 деп тапкан болсо аны силер бюджетке төгүшүңөр керек. Эки эле жол бар. Ал төгүлгөн акча каражаты кайтар эле өзүңөрдүн көчөңөргө шагыл төгүлөт, асфальт болот, суу тартылат, свет болот, сос объектилер курулат. Аны биз мэрия эч кандай эч жакка биз алып кетпейбиз, жеп кетпейбиз. Ошону туура түшүнгүлөр. Ошондон кийин ана документ иштерин үйүңөргө кызыл китепте ошондо аласыңар. Себеби бул жер азыр муниципальный жер болуп калды. Биздин мамлекеттин жери болуп өткөздү. Ошого биз жардам берели деген ниетте мына бардык службанын жетекчилери келип отурат. Электричестводон келип отурат, суудан келип отурат, тазалык ишканасынан келип отурат, госрегистр, архитектура келип отурат. Биз ошону издеп отуруп эки эле жолун таптык да. Силер бардыңар, бөлөкте туруп алыпсыңар. Жардам бергенге келіп. Жок, элдер чыксын ошо. Элдин маселесин чечели деп. Ошо жеринде бар туруп не көйгөй экенин билели деп. Мына сиздердин 504 жериңер Батыровдун жери да. Ал элдик ишканасында катталып жүргөн да. Ошону биз муниципалитетке өзүбүздүн балансыбызга алдык. Эми иш кетет. Эми депутаттарга алып киребиз дагы зонасын өзгөртөбүз, жылой кылып туруп. Жылой кылгандан кийин анан сиздерге баягы мен айттым го, предложениянычы. Ошо мыйзамда эки эле жол бар экен да. Эң ыңгайлысын, эң оңоюн сиздерге сунуштап атабыз. Ошол мыйзам менен иш алып кетебиз. Анан баягы оценщиктер келет, оценить этет, төлөйсүздөр акчасын. Мына ачык эле бул муниципальный жер. Бардыгы мыйзам чегинде. Ошонун негизинде иш алып кетебиз дагы, светиңерди, сууңарды, трансформаторуңарды карайбыз. Анан өзүңөрчө бир калктуу конуш беребиз. Бир название, атын беребиз. Ошол жерде домкомдор болот, ошол жерде управалар болот. И документальный болуп каласыңар да. Азыр эми билем, кыйналып атасыңар. Же балдарыңарды садикке киргизе албайсыңар. Же паспорт албайсыңар. Же мектепке киргизе албайсыңар. Же мына доктурга барып калсаңар, доктурга бара албайсыңар. Скорый чакырсаңар, кайсы адрес такталбаган адрес болсо келбейт. Ошо көйгөйлөрдүн бардыгын биз чечип берели деп мына бардык службалар менен келип отурабыз. Merden aytkan sözüne kulak salalıdağı жерди ипотека сатып бере, сатабыз одан. Башка вакыт жок экен. Ошо жерди алалыдагы канчага балашын баласы, ошого так арзандатып бумагын бергиле. Силер сүйлөгүлө же Азамат сүйлө. Жок, мен айтып атсам. Эртең ушу түшүнбөгөндөр бар экен. Анан бизге бирден старший берип туруп, кайсы көчөдө эмне көйгөй экенин биздин адистер бар. Ошолор менен тактасын. Пока силердикине биз эчтеке кылабыз, бир дагы стопа бере албайбыз. Биз мына мыйзамдуу кызыл китеби бар, ошо көчөлөрдүкүн тактайлы. Бюджетке киргизебиз. Эгер эмдиги жылкыга силердики да документ иштери бүтүп калган болсо, анда эмдиги жылкыга силердикин да чоң киргизебиз. Хорошо? Ушул боюнча бизден Мөргөл деген кызыбыз протоколго түшүрүп атат. Мына Элдес Саков мына
Мынау Документтер бир болот турасы. ошо столб боюнча, свет, суу боюнча, мусор боюнча. Мынау бала ошо вице-мэр. Ошо силердин коммунальный тармагыңар боюнча. Чечет тура. Мына келди. Ушул балага бирөөнү байлап берет да, өздөрүнүн ишин кыла берсин. Каласа баардыгы ошо чечелде иштеп атабыз. Өзүбүз сабай турбайбыз. Мусор жок, мусор көп болуп атат, кыйналып атабыз. Аны чукурга төгүп атабыз. Жолдо көргөндөрсүз бар. Ошол ылажысы барбы? Келип мындай ай жумасына бир жолу, эки жолу келип. Бул ылажын кылып бергиле. Алып чыгып эле нак төлөйлү айына. Жумасына. Атып көрдүңөр жолду, мусор толуп атат. Бүт азыр номериңизди алып алам, неме сизди ким ответственный болсо акчасын ач. Атесini, мен мисалы бир көчөгө атесini болдум. Бар көчөгө атесini бола албайм деме. Ар бир көчөгө бирден. Ар бир көчөгө бирден коюш керек да. Мисалы мен өзүм көчөмө жооп берем. Бирден сүйлөйлү. Мисалы мен өзүм жооп берем. Азыр чучан чечеги мусорду биринчи. Анан документ туралы дедиңиз. Документ эртелетсеңер болду. Анан узартып берсеңер, бир жыл, эки жыл өтүп кетсе анын пайдасы жок аны. Азыр муну төлөө боюнча дедиңер. Ошо эртелеткиле анда. Биз дагы больницага өзүңүз айткан, больницага бара албайбыз, же балдар эмне кыла албайбыз. Мен мисалы таш учетум таш көмүр турат. Бүт бала чакам дагы таш көмүр учет турат. Ошону азыр бир эртелетсеңер, биз дагы сүйүнүп калат элек. Бул биз ошо боюнча иштеп атабыз. Эми баягы мамлекеттик иш кагаздары, мындай жай болот экен да. Жай эмес, эми баардын өзүнүн немеси менен болот экен да. Күнү менен, аткаруу мөөнөтү менен, анан сразу чече коет экенсиң да. Ошонун мыйзамдуулугун карап, адашып калбас үчүн, кайра жокко чыгып кетпес үчүн баардыгынын өзүнүн эрежеси, өзүнүн ирети менен болот. Ошо силер тура түшүнгүлө да. Биз унчукпай койгон жокпуз, жөн отуруп аткан жокпуз, иштеп атабыз. Мына кабар алып аткан эжелерибиз билет. Топосемканы түшүртүп, картага түшүрүп, анан ошо иш алып. Акылы сурап кеткенге силердин рахмат. Тынч балама нерсе болду, ишин изге жүрүшө берсин. Жакшылыгыбыз баш бүтө берсин, а?